Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Султанбай Айжигитов, Баткен облысының 2 жолқы губернаторы. Жана андан тышкары экономикалык коопсуздук боюнча сиз адиссиз, туурабы? Рахмат бизге студияга келгениңиз үчүн. Баткенде мына 4-5 күндөн бери чуу чыгып атат, 3 кыргыз жигитин кармап кеткен экен. Анан кайтарбай атат. Кээ бир адамдар аны барымтага алынды деп атышат. Губернатор Өмүрбек Субаналиев барымта деп сүйлөбөгүлө, баары мыйзам чегинде болуш керек деп атат. Абалды өзү кандай? Эмнеден чыкты? Эмне болуп пайда болду? Мындай абал. Ал жерде лейлекте деп мен точно каерде экенин азыр так эмеде жок, маалыматтар. Но бирок ал жерде жанагы эме болгон жерлер бар. Мисалы жол трасса болсо, ошол жол болсо. Бир жагы Кыргызстан, бир жагы Тажикстанда. Бир өзү кыргыз, бир өзү. Анан кийин ошол жерлерде, тажиктерде, кыргыздарда да анан ал жерде айтып коюш керек, граница жок да. Мындайча айтканда, демаркированный кандай бир линия жок да. Раз демаркированный линия болбогондон кийин, значит, эч кандай нарушение жок. Бузуш мүмкүн эмес. Эмнени бузат? Эч кандай граница жок, демаркационный линия жок. Кайсы границаны бутту, кайсы порядокты бузду дегенде. Ошондуктан мен бул жерде ойлойм, бул жанагы граница боюнча аларда, тажиктерде, значит, это говорит о том, что аларда кандайдыр бир стратегиялык бир саясат бар да, аларда общий стратегиялык саясаттар бар. Тажиктерде алар баарды системдүү түрдө бир жакка ойнойт да. Мисалы, ошол милициясы деле, пограничный войскалары, населениясы деле, вплоть президентке чейин, парламентке чейин да. Баары бир багытта иштейт. Ошондуктан бул жанагы граница жок жерде границаны, мындайча айтканда, правовой поле жок. Ошондуктан границаны только население кармап турат да. Адамдар, ошол жерде жашаган адамдар кармап турат. И, например, Тажикстан жагынан ползучий захват болуп атпайбы азыр ар жерлерде, биздин жерлерди ээлеп. Ошону тоскондор биздин эл болуп атат. Анан эл болгондон кийин негизги максат ошолорго психологический давление кылса, басым кылса, ал жерден көчүп кетет. И так эле көп жылдар ошентип көчүрүп, сатып алып жерлерине, үйлөрүн сатып алып ошентип басып атпайбы алар ошол жерде. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде Тажикстан жагынан бул максаттуу саясат ошону жүргүзүп аткан. Ал саясаттын негизги максаты бул жанагы ошол жерде Кыргызстан тарапта жашаган биздин населениянын, мындайча айтканда, духуну түшүрүш да. Анан мен ойлойм, кармаганда деле негизинен ошол границаларда активдүү эме болуп, каршы чыгып, андай возмущаться этип, ошол жерлерде сүйлөп жүргөн активисттерди в основном кармайт да. Анан мындай деле жөнөкөй адамдар деле кармаса, населенияга бир топ давление болот да. Мен ойлойм, ошондой бир кандайдыр бир максаттуу түрдө, ошондой системдүү бир саясаты бар. Анан ага дагы биз жактан дагы, естественно, системдүү түрдө туруктук бериш керек да ошол жерлерге. Биз жактан эмне үчүн системдүү болбой атат? Биздин жактан бүгүнкү күндө системдүү болбой атканы, бизде деги илгертен эле 30 жылдан бери эле, мисалы, чек ара маселеси боюнча айтканда стратегиялык саясат жок да. Жок вообще эле. Стратегиялык саясат жок. Анан ошондуктан эмне үчүн стратегиялык саясат жок болуп калды? Себебиден 30 жылдан бери чек арага мындай жакшы көңүл бурбайт да. Башынан эле жанагы биз эгемендүүлүктү алганда, биздин бийлик негизинен бардыгы мүлк менен байлыкты, бизнести бөлүшүп, ошону менен аракет болуп, граница вопростары калып кеткен да. Ушул бакка чейин ошол бойдон келатат дагы. Ошондуктан бизде моундай стратегический саясат жок болгондуктан, биз негизинен мындайча айтканда, текущий эле мына болуп аткан окуяларга реагировать этип эле, ошого жараша кандайдыр бир бул саясат деле эмес, кандайдыр бир реакция жүргүзүп атабыз да, мындайча айтканда. Анан жалпы стратегический мындай стратегиялык саясат болбогондон кийин ар ким өз билгениндей кылат да, мисалы. Только пограничниктер же болбосо майыл өкмөт ошол жердеги көп болсо ошол жергиликтүү бийликтер кичине
реакция кылат, а калгандары иши жок да, мындайча айтканда. Координация жок. Координация жок эч кандай да. Анан бул жерде мен ойлойм дагы бул жагы биз мындай эмелери бар да. Мисалы кайдыгер болгондо эле жанагы мен основнойун айттым, анан бизде бийлик тез алмашып атпайбы? Анан бийлик тез алмашканда ички колдооду алгандан кийин элден кийин анан жаңы бийликке келгендер сырткы колдоого муктаж болуп калып атпайбы? Ар бир бийлик алмашканда. Анан естественно биринчи кезекте жакындагы кошуналарына колдоп койгула деген кайрылуу жасаганда, алар деле алар саясатчылар да алар жөндөн эле дос эдек кандай мындай деп жасабайт да, кандайдыр бир шарттарды коюп туруп, анан кийин колдоо көргөзөт да. Ошол эле шарттардын ичинде көп нерсе, ошонун эле ичинде мисалы чек ара шарттары дагы тиги жактардан биздин жаңы келген, бийлик келген адамдарга коюшу мүмкүн да. Ошол жагынан дагы анан бул жерде элдин мындай ызы чуу болуп аткан себеби бүт бар жок мындай жашыруун болуп атпайбы? Маалыматтын жетишпегендигинен. Анан келсе эле тажиктер басып кирип атат, көчөттөрдү тигип атат, жана курулуш иштерин жүргүзүп атат. Барып сураса эч кандай дайын жок. Бул биздики деп эле атат, биздикилер түшүнбөй калып атат да. Ата бабалар кичинелерден пайдаланып жүргөн жерлерде мисалы да анча-мынча канча жылдан бери жашап аткан коргондор, бактарын ошол жака тажиктер биздики деп келсе түшүнүксүз болуп калып атат да. Ошого бул жанагы мен ойлойм граница жагынан бүт бар жок ачык жарык эле болуш керек да. Себеби деген границаны качан мындай толук кандуу граница болот? Эгер эки жак тең мойнуна алса, ошол жерде жашаган эл. Аны мойнуна алыш үчүн, ошону ынааныш үчүн ошол границага, значит, ал түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек, айтыш керек, ачык эле айтыш керек, могондой деп. Ошол болбой атпайбы? Анан көп иштер бирдеме жашыруун болуп калып атабы? Азыр эми ошого мен ойлоп атам, себеби мен 2 жолу губернатор болдум ошол жерде. Мисалы көп жерлер азыр талаш деп аткан жерлер. Мен акыркы жолу 2011 болдум губернатор. Даже ошол моментте деле көп азыркы талаш деген жерлер талашсыз биздин жерлер болуп эсептелчү да. Бир кезде талашсыз биздики, азыр талаштуу болуп калып атат. Ошонун арасынан 9 жыл, 10 жыл өтүп, эмнегедир ошол жерлер барды талаш болуп калды да. Ошол каяктан, эмне себептен талаш болуп калды? Ошондуктан мен ойлойм жанагы ошол 2008-ден баштап туруп эле бияка болгон бүт бардыгы кол коюлган, ошол граница боюнча кандай документтер каралган болсо, ошол документтердин баарын ревизия кылып чыгыш керек деп ойлойм да. Ошол жерде эмне себептен ушундай болуп калды, ким ага кол койду, эмне себеп болду ошол жерлерге кол койгонго, эмне себептен ошол жерлер талаш тартыш болуп калды. Ушунун баардыгын элге чыгарыш керек да. Мындай нерселер, мындайча айтканда, жашыруун болбош керек да. Инте болот беле? Мына талашсыз жерлер бар, талаштуу жер бар. Ошо талаштуу жерлерди белгилеп койсо. Мына бул жер талаш жер деп. Кыргыз тарабынан дагы, тажик тарабынан дагы, өзбек тарабынан дагы ошол жака эч ким кирбеш керек, эч нерсе курбаш керек деген эмелер бар да, келишимдер. Бирок андай болгондо деле мындай конкретный бир кандайдыр бир линия болуш керек да, ошону жасаш үчүн деле. Жок, мына бул жер талаш деген. Азыр мисалы мындай да, жок, талаш деген жерде деле ошондой болсо, мындай да. Мен башынан эле айтып келе жатам, мисалы 92-93 жылдары СНГ жанагы союз бузулганда жаңы эгемендүү мамлекеттер именно граница боюнча кол коюшкан. Ошол Минский соглашение менен кийинчерээк Алматада да подтверждать эттилер. Ошондо эски ошол моментте союз бузулган моментке кандай границалар болсо, ошол границаны граница деп эсептелишилсин деп туруп, ошол жерге бүт барды кол койгон да. Президенттер барды кол койгон, анан бүт эмелерде ратификация болгон да парламенттерде. То есть бул толук кандуу граница боюнча толук кандуу бүгүнкү күндө толук кандуу юридикалык документ ошонун башка жок да. Мисалы ошол эле жана көп эме карталарга ссылаться этип, эч ким эчтекени признавать этпей атпайбы? Мисалы 24-жылы
20-жылдары, 30-жылдары, анан кийин 70-жылдары, 80-жылдары деле кол коюлганда, ошондой бөлүнгөн границада пересмотр. Бирок ошолор баардыгы толук кандуу юридический оформление болгон эмес да. Түшүнүп атасыз, ошондуктан эч ким аны мойнуна албайт. А бул единственный жеке бир документ, толук кандуу юридикалык документ, ал жерге бүт бар президенттер кол койгон и парламенттер баардыгы ратификация кылган. Ошондуктан мен ойлойм, биздин Кыргызстан ошондой стратегиялык саясат жүргүзүш керек эле да. Башынан эле ошону основага алып туруп, давайте ушуну придерживаться этип, ушуну кармалып, башка эчтеке жок. Анан кийин ошол эле келишимдин негизинде барды кол койгон. Вактылуу болсо дагы чек араны делимитация, демаркация кылып туруп, вактылуу болсо дагы линия кылып салыш керек эле да. Ошондо бул жерде мисалы границада качан чек ара линиясы пайда болгондо, ошондо гана укуктук талаа пайда болот. Ошол чек аранын линиясынын тарабында болот укуктук талаа. Анан ошондо биздин пограничниктерде башка нерселерден ошондо анан кийин укук талаанын ичинде ошондой кандайдыр бир чараларды көрсө болот да. А бүгүнкү күндө мисалы эч кандай эме жок, линия жок. Мисалы ошол эле Тажикстандын гражданы бияка өтүп кеткен болсо, биздикилер кармаганга укугу жок. Кармаса деле кое берет. Себеби деген эч кандай доказательство жок. Границаны бузду, эме мындай тартибини бузуп өттү деген эч кандай претензия кое албайт да. Сызык жок болгондон кийин эч кандай өтө албайсың. Эмнени бузду? Кандай өтсүн дагы өттү деп. Кандай өтсүн? Эч эмес жок. Мындайча айткан граница жок да. Ошондуктан ошондо эгерде ошол документти колдонууга алып, жетекчиликке алып, ошону эгер ошону биздин мамлекет стратегический саясат кылып алганыбызда, ошондон кийин жанагы временный болсо дагы демаркационный линиялар пайда болот эле. Ошондо анан ошонун тарабында 200 метр биягына, 200 метр биягына эч кандай болбош керек деп. Курулуш ошондой мындай курулуш керек. Но бирок ошол СССР маалында деле кыргыздар алардын территориясында жашап калып, тажиктер биякта жашап калган болгондо, эгер ошол линияны ала турган болсо, ошондо анан кийин мындай четко бири менен бири алмаштырганга шарт түзүлөт да, понимаете? А бүгүнкү күндө болсо, мына акыркы жанагы Атамбаевдин убагында алмашабыз деп саясат жүрбөдү беле. Любой баткендик билет. Ал биздин эле жерлерди өзүбүздүн жерибизге алмаштырып атабыз да. Аны любой баткендик айтып берет. Жакшы эмес да. Ошондуктан бул жерде аябай жакшы көңүл болуш керек да. Анан кийин бул жерде мындай да. Граница вопросу көп ойлойт, бул жөн эле сызык деп, ошону эле эмек. Ошондуктан бул пограничниктердин эле проблемасы деп ойлойт да. На самом деле бул деген бул системдүү нерсе да. Мисалы ошол эле граница, ошол эле экономика, ошол эле куралдуу күчтөр, ошол эле социальный инфраструктуралар, жолдор, суулар бүт баардыгы бири менен бири байланыштуу да, понимаете? Анан жанагы эмеде баардыгы эле айтып атат, дипломатиялык жол менен чечиш керек муну депчи. Туура, дипломатиялык жол менен чечиш керек. Но бирок сенин дипломатиялык сөзүң качан өтүмдүү болот? Эгер артыңда күчтүү экономика турса, артыңда күчтүү күч турса да, эми куралдуу күчтөр турса, ошондо анан сенин дипломатиялык сөзүң өтүмдүү болот. Ошондуктан бул жерде көп нерсени границаны вопросту караганда, значит, бир границаны экономик жагынан, социальный жагынан и жана күч структура жагынан да баарын бир системада караш керек да. Мисалы мен сизге айтып коеюн, мына мен биринчи жолу губернатор болгондо, ошол биринчи кезекте ошол транспорттук эгемендүүлүккө жетиш үчүн мен көп айланма жолдорду курдурдум да. Мисалы ошол эле азыр эме болуп аткан Чаркун айланма жолу, анан кийин жанагы Сох анклавын айланып өтө турган жолдор бүт бар, үстү жагынан, асты жагынан, особенно асты жагынан, Бүргөндү жагынан. Мен 100 километрдик жолду ашар менен кура баштабадымбы? Анан баарды таң калганда кантип эле ошондой болот да. Мисалы, ошол мисалы мындай да, пока ошол Бүргөндүдөгү баягы Баткен Бүргөндү Кадамжай жолу ашар жол менен курулбаганда, ошол жолу жогунда. Ошол Бүргөндү зонасында турган бир 3-4 айыл өкмөт бар. Ошолор фактически Өзбекстан менен жашап калганда, понимаете?
Биздин алардын территориясы аркылуу райондорго барып калган. Баткенге центри, Кадамжайдын центрине ошондой да. Анан ал жакта каттоо начар болуп калгандан кийин практически бүт барды экономикалык, хозяйственный жанагы иштери, жумуштары, тиричиликтери Өзбекстандан болуп калган. Даже сом иштебей, сум иштеп жүргөн да ошол убакта. Биздин сомду ал убакта бүргөндү эч ким иштетчү эмес. Сум менен иштеп калгандар да бүт бары. Бүт бары тиричилиги Өзбекстандан болуп калган. Ошондуктан жанагы мен жолду бияга эме менен кургандан кийин, ашар жол менен 100 километрди кургандан кийин, ал кызык жери мен баштаганда Өзбекстанда айткан экен да, бир мындай келесі ора губернатор келиптир, 100 километр жерде ашар менен жасайтын ошону 20 жыл курат деп. А биз ушу жарым жылда куруп салбадык да. Вот. Ошол жол ачылгандан кийин сразу граница өзү менен өзү чечилбеди көп нерселер. Экономикада көтөрүлүп кетти. Например, ошол жака жанагы соктун эместен эмелердин товарлар өтчү эмести. Ошондуктан Баткенде потолокко жеткен кымбатчылык болчу. Жакшы товарлар жок болчу эч кандай. Вот. А бул жол курулду, сразу граница вопростор да чечилди. Вот. Эч ким өзүбүздүн жолубуз менен жүрүп калдык дагы, жанагындай границадагы эч кандай чатактар болбоду. Анан кийин берки Бүргөндү зонасынан село айылдар, бүтбөрдө айыл өкмөттөр Кыргызстанга карап калды. Акырындап Кыргыздын сом иштей баштады. Ал жерге телевидение аша башталды. Понимаете, ошентип мындайча айтканда мен ошону мен айткым келет да, бул системный вопрос да. Мисалы жолду чечсең сразу экономикада чечилет, граница вопростору да чечилет, суу маселеси да чечилет. Сууду чече турган болсоң ошондой эле, жол маселеси чечилет, граница чечилет, жер маселелери чечилет да. Понимаете, ошондой бардыгын мындай системдүү түрдө жасаш керек да. Контрабанда күчтүүбү? Контрабанда граница жок болгондон кийин күчтүү да. Азыр мисалы ошон үчүн балким чек-араны чечпей атышат. Да, ошондой болушу да мүмкүн. Себебинен ал жерде аябай чоң акчалар жүрүп атат ал жерде. Мисалы жанагы Суаналиев менен Беркилер менен жолугуп эме көтөргөндө Баткендин эли барып айтпады, ошол жанагы Таштумшуктун эле ичинде кыргыздардын границасында эки эмеси бар. Коргон бар, үйлөр. Ошолорго 50 000 сомдон айына төлөйт экен да. Ошол аркылуу бүт тажиктердин продукциясы берки Коргонго өтүп туруп, анан ал жерден анан биздин машиналар ташып кетип атпайбы. Чистейший контрабанда. Ошону жок кылгыла деп атат. Ошол нерсени кыскыла деп атат. Ошону менен, то есть контрабанда дагы бул одна из причин да. Себебинен ал жерде аябай чоң эме контрабанда агымдары бар. И наркотиктин да агымдары бар. Наркобизнестин канчалык тиешеси бар? Ушу башаламандык, канчалык башаламандык болушу ошончолук жакшы да алар үчүн. Алар дагы балким токтотуп атат, чечилбесин деп. Например, эч кимге бул сыр эмес. Например, жанагы Афганистандан келген Тажикстан аркылуу өтөт, анан Баткен облусу менен өтөт. Какой-то партия Ош облустан. Но негизги эмеси поток Баткен аркылуу өтөт да. Ошол эме болгондо жанагы анклав Варух деген бар, ошол жерде анан Тажикстанда азыр билбейм го, ошол убактарда наркобарондор ачык эле жүрөт да. Ачык эле жүрөт. Ал жерде бардыгы билет, что наркобарон экенин. Анан жанагы границада болуп аткан нерселерди, мисалы ошол анклавды биракка кошуш үчүн, мисалы биздин үйлөрдү тажиктер 200 000 бизде оценивать эткенде миллион сом менен сатып алып атпайбы. Жөнөкөй эле тажиктер, аларда каяктан акча? Муну бирөө финансировать этип атат, же муну мамлекет максаттуу түрдө ошолорду финансировать этип атат, ошол үйлөрдү сатып алып, же болбосо наркобарондор, же болбосо контрабандисттер. Бир каяктан бир источниги бар да. Муну эч ким муну менен заниматься эткен эч ким жок. Анан жанагы бизден дагы өзүбүздөн дагы көп эме бар да. Мисалы, ошол эле границада жашап аткан үйлөрдү биздикилер үйдү салган, а кызыл китеби жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн жок? Ошол акчага жасагыла дейт. Акчага жасагыла. Анан мисалы акыркы жолу эме болгондо отношение ошондой да. Эмне дейт, частный эмени биз өкмөт аркылуу биз аларга кызыл китеп жасап беришибиз керек. Алардын частный проблемасы өзүнүн, жеке проблема. Өздөрүнүн акчасы. Ал жерде каяктагы акча? Акчалары жок. Ошондуктан мен жанагы 2010-жылы ушул проблеманы чечиш үчүн Роза Атомбаева келип туруп, атайын эме кылып туруп 10 миллион сом
президенттин эмесинен алып туруп, фондунан алып барып, именно ошого жумшайын дегенде мени 2010-жылы иштен алып коюп атпайбылар. Ошондо мен 10 миллион таштап келгенмин ошол жерге. Единственный бир үйдү сатып алдык 1 миллионго. Вот, ошол. А калгандары мен тигилерде айткам, мына 10 миллион сом, ушул 10 миллион сомго жанагы кызыл китептери жок границадагы үйлөргө бүт баарына наша документ жасап бергиле деп. Анан бүгүнкү күнгө чейин ал деле болот. Мен кеткенден кийин ал акча эмне болду, эмне үчүн ошол иштерди жасабады. Ошо окшон маселелер көп да. Жанагы ошол жердеги айыл өкмөт, жанагы каттоо кызматынын өкүлдөрү мамлекеттик маселе экенин түшүнбөйбү? Түшүнбөйт. Ошону түшүнбөйт да. Бул айыл өкмөттөгү деңгээлде эмес, правительствонун деңгээлинде собранияда вице-премьер эмени курировать эткен вице-премьерлер ошентип эме кылып атат. Муну ушундай кылып ошол жерге кызыл китеп бериш керек эменин акчасын десе, ошондой отношение кылып атпайбы. Ошол деңгээлде түшүнүк жок да, түшүнүп атасызбы? Мүмкүн анда ошол вице-премьердин кызыкчылыгы бар. Болушу мүмкүн. Тартип болбосун деген. Бүгүнкү күндө ошол окшон нерселер менен разбираться этиш керек да. Биздин спецслужбалар эмне кылып жүрөт, прокуратура эмне кылып жүрөт. Иши кылып система жок да. А система болуш үчүн кандайдыр бир стратегический бир саясат болуш керек да. Вот, ошол анан стратегический саясаттын атарабында анан кийин баардыгы дайым болот. Ким эмне кылыш керек, прокуратура эмне кылыш керек, жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, айыл өкмөт эмне кылыш керек, губернатор, аким эмне кылыш керек, милиция эмне кылыш керек, пограничниктер эмне кылыш керек, СМБ эмне кылыш керек, МИД эмне кылыш керек ошол жерлерде, биздин посолдор эмне кылыш керек, баардыгы уже дайым болуп калат. Баардык система болуп, бир эмеге эме кылса болот. Анан стратегический ошондой план болгондон кийин программа дагы пайда болот да өзүнөн өзү эле. Ошол программада бүт бар жазылган. Но бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол жок да. Түшүнүп атасызбы? Жалпы системдүү Баткенде система жок экени система түшүнүктүү. Бир эле Баткенде эмес, жалпы эле границада. Кыргызстанда границада эч кандай система жок. Жалаң эле чек арабы же жалпы эле? Жалпы эле система жок. Чек арада дагы, экономикада дагы, саясатта дагы. Саясатта дагы система жок да. Понимаете, системный подход жок. Системный мамиле жок проблемагачы. Ошондой болот. Кайсы болсун? Кайсы эмесин албаңыз, бүт бар жок да, системный подход жок да. Ар ким өз билгенин кылат да. Вот, ошондой болуп атпайбы. Анан жанагы эмелерден реформа кылабыз, ал бул андай мындай деп жатып, мисалы, ошол эле мамлекет башкаруу системасында. Мисалы да, мисалы, губернаторду эме кылып койдулар. Ыйгарымдуу укуктуу өкүл кылып койдулар. Акимдерди болсо вообще эле түшүнүксүз. Бүт бийликти в основном местный властьтарга бердилер. Башкаруу системасында эмне кандай рычагдар бар? Бул биринчиден акча, экинчиси кадр, үчүнчүсү күч да. Мисалы, ол аким нарыкта турсун, губернаторда ушул үч фактордун бирөөсү да жок, акчасы да жок, кадрды да чечпейт, и күч органдары да ага вообще эч кандай баш ийбейт. Ошондуктан жанагы особый статус беребиз деп аткандан ошонун да особый статусту Баткен облусуна действительно бериш керек. Особый статус. Эмне өзгөрөт ошондо? Ошондо анан кийин системный подход болот. Мисалы, эгер башкаруу системасын ала турган болсок, мисалы губернаторго ошол үч рычагды бериш керек, акча бериш керек. Эгер бюджети болбосо бүгүнкү күндө эмеси жок, бюджет түзө албайт да, себеби деген парламенти жок, өзүнүн ошол жерде эчтекеси жок, бюджети жок. Бирок фонд түзүп берсе болот да, жакшы. Губернатордун фондуна. Фондуну бериш керек. Анан кийин жанагы эмелерди, акимдерди, ошол жерде силовой структуралардын эмелерин жетекчилерине, ошол безопасностька караштуу, чек арага караштуу, мисалы, экономикага караштуу ошол жетекчилерди бардыгында губернатордун согласиясы менен, макулдугу менен коюш керек да. Же болбосо ошонун рекомендациясы менен койсо болот. Ошондо анан кийин эмеси болот, координирующий күч болот. Ошондо анан кийин бардыгыга баш ийет. Ошондо анан кийин бир направлениеге координатор болуп, бир саясат кылып, хотя бы ошол жергиликтүү облустун деңгээлинде бир саясат кылып, эме кылса жүргүзсө болот да. Анан самый главный жана күч органдарына оперативдүү түрдө ошол губернаторго баш ийиш керек да. Мына текущий оперативный. Башка жактан, конечно, алар вертикаль министерстволорго баш ийет. Но бирок күндөлүк текущий эмелерде
Булар эмеге особенно моундай чыр чатак чыкканда оперативдүү түрдө губернаторго ошол баш ийиш керек да, ошонун айтканын кылыш керек, ошого советник болуш керек и так далее. Мен мисалы 2010-2005-2010 жылдары андай укук менде жок эле, но бирок мен өзүмдүн эле приказым менен чрезвычайный штаб түзүп, ошого баардыгын киргизип, өзүмдүн приказым менен баардыгын өзүмө координацияны колума алып, анан кийин ошол баардыгын башкарып турганмын да, ошондо анан бүт баардыгы каерде кандай эме болбосун системдүү түрдө границадагы вопростор чечип турганбыз. Мен ал жерде мактанбай эле айтып коеюн, мен границада, мен губернатор болуп турганда граница эмне экенин центрде унутуп калгандар. Ал себеби өзүбүз чеччүбүз, ошол жерде бияка чыгарбай туруп эле көп нерселерди өзүбүз чечип койчубуз. Бизде бир 5 мүнөттөй калыптыр убакыт. Жалпы жанагы стратегиялык деп элеңерби, тигилердин багыты баары бир багытта аракеттенет. Жалпы айтсак, бийлик дагы, жергиликтүү эл дагы бир багытта деп. Биздики бир багыт эмес. Кээде бири-бирине карама-каршы келгендей болот. Жанагы чек ара боюнча, делимитация боюнча сүйлөшүүлөр качантан бери уланып бүтпөй атат. Аны атайлап ошол стратегиянын бир бөлүгү катары тигилер эметип атабы, ылдамдатпаканга каршы болуп, созуп. Анан созуп атат да. Анан кийин ал жерде созгонунун себеби, ал жерде мындай да, Тажикстандын населениясы 3 эсе, 4 эсе көп биздин населенияга караганда. Ошондуктан алар жылып келе атпайбы, анан захват кылып, жанагы бир кетменден чаап, арыктардын ары жылдырып отуруп деле бир топ жерлерди алып койгондо 10 жылдан бери. Гектар жерлер алынып калган. Өзбекстан жагынан дагы, Тажикстан жагынан дагы. Ошол ползучий захваттар көп да. Ошондуктан жанагы населенияны жана эмнеден баштадык эле. Жалпы стратегия алардыкы бир, баардыкы бир. Анан ал жерде эме болгондон кийин бүт баардыгы, мисалы былтыр ала турган болсок, жанагы ошол жерде тажиктер ошондой мыйзамсыз иштерди кылганда, биздин адамдар чыгып, активисттер чыгып, жаш жигиттер чыгып, аялдар чыгып, анан ошого каршы чыгып митинг кандай эме кылганда, биздикилер барып кайра балдарды камап коюп атпайбы 2-4 жылга чейин. Анан кийин жанагы карыган апаларды 70-ке кирген, 75-ке киргендердин баарына камай албайт дагы 200 миң, 150 миң сомдон штраф салып атпайбы. Бул деген эми вообще эмеге сыйбаган нерсе да. Бул деген анан бул жерде мындай да, анан мало того, что жанагы тажиктер ошого окшогон биздин мындай аттуу баштуу баш көтөргөн жигиттерибизди, активисттерди психологический давка кылган. Еще биздикилер дагы давка кылып атпайбы. Эми баш көтөргөн ошол жигиттер дух берип атпайбы ошол жерде жашаган элгечи. Анан ошол жигиттердин духун сындырып калса, эл деле сынып калат да. Анан кайдыгер болот, анан болбойт экен деп ошол жерде үйлөрүн сатып коюп анан көчүп кетип атканда ошонун да бүт барды. Эмейти? Эми бир чети булар бийликтегилер айтып атат, баары мыйзам чегинде болсун, биз мыйзам бузбай эле, биз тараптан кемчилик кетпесин деп. Атыгилер анысын карабай эле өзүнө керектүү нерсени жасап атат. Да, ошондой болуп атпайбы. Анан бул жерде мыйзамды бузбай эле андай деп. Ал жерде бүт барды адекватный болуш керек да. Тигилердин действиясына жараша адекватный, биз деле адекватный движение кылышыбыз керек. Анан кайсы эмне деген мыйзам болот, эмне деген келишимдин негизинде болуп атат деген нерсе дагы жашырын болгондуктан маалымат жок. Ошонун баарын ачыкка чыгарыш керек да. Анан ал жерде мен айтып атпаймынбы, пока ошол жерде границаны, любой граница чечкенде ошол жерде жашаган эл ошол границага ынан болсо, тополоң чыга берет да ошентип. Анын үчүн ынаныш үчүн ачыкка чыгарыш керек, түшүндүрүш керек. Карталар менен көргөзүп, ошондой иштерди жүргүзүш керек да. Анан кийин тиги жактан эме болуп аткандан кийин, эл талап кылып аткандан кийин, чара көргүлө дегенден кийин наркылардын нарушениясы адекватный чара көрүш керек да. Ошондо анан эл ишенип калат. Эмесем бийликке да ишенбеген ошонун баардыгы ошондон болуп атпайбы. Азыр эми жакшы, мына кече Ташиев барып, көп нерселерди караштырып, сөз берип ушуну чечебиз деп, анан Согана лифти апардылар. Азыр эми үмүттөнүп эл күтүп атат. Үмүт чоң жасайт дегенчи. Эми калганы кандай болот, аны убакыт көргөзөт. Канчалык чечилет, эмне болот. Бирок чечилсе жакшы. Кичине күтө туруш керек. Кандай кайсы жакка
бурулат, оңолбойбу деп азырынча мындай катуу бир нерсе айтыш кыйын, бирок чындыгында маселе 30 жылдан бери чийлешип кеткен, чечилбейт, эч ким көңүл бурбайт. Ошол эң негизгиси жана стратегия менен сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, бийликтин жана ошол жерде жашаган элдин каалаганы бир болуш керек. Андай болбой атат. Жана мисалы жанагы эме деп өтпөдүкпү? Дипломатия сөзүбүз өтүмдүү болуш үчүн артыбызда экономика жана күч болуш керек деп. Эми салыштырма Тажикстан деле бизде эле, алардын күчү деле, экономикасы деле салыштырма эмес, бирок бизден жакшыраактыр. Ошондуктан биз алар менен мисалы эгер экономика жагын ала турган болсок, биздин соодабыз алар менен где-то бир ондогон миллион доллар менен эле. Бул жок эсе эле да, мисалы. Күчтү ала турган болсок, мындайча айтканда алар менен биз эч кандай экономический зависимостьбиз деле жок. Күч жагынан ала турган болсок, биз бирдей элебиз. А инфраструктура жагынан жана башка жактарын ала турган болсо, алар бизден аябай көз каранды. Алардын көп нерсеси биз менен зависимост. Суу мисалы, жол мисалы, ошол эле товарларды мисалы ЕСке чыгарыш үчүн биздин эмелер. Алардын товары ЕСтен башка эч кимге кереги жок, чынын айтканда. Иран да албайт булардын товарын, даже Афганистанга деле өткөрө албайттар, эч кимге кереги жок. Понимаете? Ошондуктан негизинен көп нерселер биз аркылуу өтөт да, например, ошол эле бензин, ошол эле көп нерселер биз аркылуу. Самое главное, алардын продукциясы биз аркылуу чыгат да. То есть алар бизден аябай көп көз каранды. Ошондуктан биз алар менен тең ата сүйлөшсөк болот. То есть дипломатиялык сөздөрүбүз өтүмдүү болсо болот ал жерде. Эгерде биз жанагы күч менен экономикалык биздин мүмкүнчүлүктөрдү бир багытта, эл менен баардын бир багытта кылып туруп, кандайдыр бир системдүү түрдө эгер биз чара көрө турган болсок, ошондо эме болот. Анан дипломатия деп жанагы уступка менен дипломатиянын экөөнү алмаштырбаш керек да. Дипломатия башка, уступка совсем башка. Ошондуктан биз болсо жана уступканы биз дипломатия кылып атабыз деген эме болот да. Биздин улуттук кызыкчылыктарды канчалык уступка кылган сайын, ошону биз дипломатия деп эсептейбиз. Ошондуктан эми бул жерде көп нерсе бар да, мунун баарынан оңдош керек. Көңүл буруш керек. Анан границага көңүл бурбаса болбойт бүгүнкү күндө. Аябай жакшы көңүл буруш керек. Рахмат, биздин убактыбыз да бүтүп калыптыр. Дагы сизди чакырып, жанагы системдүү маселелер жөнүндө, жалпы экономиканын системдүүлүгү жөнүндө аймактар менен борбордун бирдей багытта иштеши жөнүндө дагы талкуу кылалы. Бүгүн анда азырынча рахмат. Ошол экономика жагынан дагы неме кылсак болмок да. Ошо системдүү жагына. Биз бүгүнкү күнгө чейин эч ким бир анализ кылган жок. 30 жылдан бери биз эмне үчүн өнүкпөй жатабыз? Мунун системдүү өзүнүн причиналары бар да. Түпкү системдүү. Значит, ал диагноз болгондон кийин анан системный инструменттерди тапса болот. Ошонун баарын чечсе болот. Биздин Кыргызстанды мисалы өнүктүрүү үчүн көп деле акча деле керек эмес. Мисалы менин эсебим боюнча жанагы стартовый 1 миллиард доллар бизге ашыгы менен жетет, жанагы биздин экономикабызды өнүктүрүп кеткенге. Баштаганга өнүктүрүп кеткенге да. Айтат бизде акча жок. Жок, бизде акча толтура. Мисалы ошол эле мигранттардан жылың 2,5 миллиард, Россиядан эле 2,5 миллиард акча келет. Ошону эмнеге биз ошону колдонбойбуз? Мисалы золотовалютный резервибиз почти 3 миллиардка жакын биздин акчабыз бар. Андан тышкары биздин жанагы олигархтардын сыртта жүргөн офшордогу акчалары мен ойлойм миллиардтан кем эмес. Анан кийин элдин колунда эле ушул жерде. Мен байларды айтпайм, карапайым эле элдин колунда жок дегенде 3-4 миллиард доллар чөнтөгүттөрүндө бар. Чорный баягы кара күнгө бирдекелерге эме деп сактап отурган. Ошону бизде просто мындай ошол акчаларды туура жүгүртпөй атабыз да. Ошол опять же жанагы мындай долгосрочный саясат жок да, экономикалык саясат жок. Ошондуктан бүт баардыгыбыз моундай болуп аткан ошонун да, понимаете? Яна өзүнчө дагы эме кылалы, интервью кылып, жолугуп. Рахмат сизге. Бизде конокто Султанбай Айжигитов болду, Баткен облусунун 2 жолку губернатору. Рахмат сизге. Сиздерге да рахмат. Саламат болуңуздар.